Assalamu alaikum урматтуу Tez Xabar kanalının көрүүчүлөрү, кадырман мекендештер, кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Tez Xabar kanalının бул чыгарылышында Бишкектеги датка тигүү фабрикасынын ишмердүүлүгү жана андагы жумуш орундары боюнча маалымат беребиз. Аталган тигүү фабрикасы Бишкектеги Дэн Сяопин проспектисинин 34-чү дарегинде жайгашкан. Же болбосо Фучик Күй көчөлөрүнүн кесилишинен батыш тарапка жүргөндө экинчи жол чырактан солго бурулуп кирсе болот. Мына ушул жерде мурда Илбирс тигүү фабрикасынын биринчи филиалы иштечү. Аталган датка тигүү фабрикасы да мына ушул Илбирс фабрикасынын биринчи филиалынын ички территориясында жайгашкан. Тигүүчүлөр үчүн өтө жакшы маалымат, жумуш издөөчүлөр үчүн өтө жакшы маалымат. Мына ушул дарекке келип, сиздер датка фирмасынын ишмердүүлүгү менен таанышып, жумушка кирсеңиздер болот. Аталган фирманын, фабриканын өкүлү Айнур эжеке, саламатсызбы? Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы келиңиз. Кайсы ушул жерде сиздердики? Ооба, ушул жака кириңиз. Бул охранадан киришет. Бул жактан пропуск алышат. Алып, булар жол көрсөтүп берет. Кайсыл жака направление беришпечи? Күндө жумушка келгенде ушул жерден өтөп турбайбы? Күндө жумушка келгенде бул жактан пропусканы көрсөтмөйчө киришпейт. Эң жакшы. Датка тигүү фабрикасы мына ушул территориянын ичинде экен. Демек бул жерде тартип бар. Гилтеген эки этаждуу цех. Мына ушул зданиябы? Ооба, ушул. Эки этаж экен. Чоңдугу чоң, кеңдиги кең. Вытяжкалар, кондиционерлер бүт иштеп атат окшойт. Сырткы жасалгасы да жакшы экен. Азыр датка. Бул запасной ход экен да, пожарный ход. Эң жакшы. Датка тигүү фабрикасын айтсаңыз, Айнур эжеке, канча убакыттан бери иштеп келе жатат негизи? 2001 жылдан бери. 2001 жылдан бери иштеп келе жатат. Жалпы канча жумуш орду бар сиздерде? 150 жумуш орду бар. 150 жумуш орду бар, Эң жакшы. 2001 жылда бул вакытта 100 киши иштейт. 100 киши иштейт. Канча жумушчу керек болот? Ошондо сиздерге почти 50ге жакын 50-60 жумушчу керек. 56. Кимдер керек мисалы? Тигүүчүлөр основной, бычмачылар, үтүкчүлөр, спец машинада отурган топчу, петля, спецмашинадагылар көп да, ошолордун баары керек болот. Керек болот. Айтыңызчы, эң кызыктуусу бул айлык акы да. Айлык акы кандай берилет сиздерде? Жума сайын берилет бизде. Жума сайын. 5000ден 15000ге чейин жума сайын. 5000ден 15000ге чейин. Ишине жараша берилет. Ишине. Эң жакшы экен да, 5000ден 15000ге чейин. Эгерде сиздер датка тигүү фабрикасында иштеп, айлык ала турган болсоңуздар, байып эле кетесиздер. Айнур эжеке, демек сиздерде айлык акы 5000ден 15000 сомго чейин жумасын ала турган болсо, демек Россияга барыштын кереги жок турбайбы? Тентип чет өлкөдө жүргөндөн көрө бул жерде эле средний жумасына 10.000 сомдон ала турган болсо, айына 40.000 сомдон 50.000 сомго чейин тапса болот экен. Туура, ооба. Анда бардык жумуш издегендерди сиздерге жөнөтө берет окшойсуз. Ооба, бардык жумуш издегендер бул жака келгиле. Бул жерде 2001 жылдан бери эле ошондой зарплата менен, маяна менен иштейбиз. Көпчүлүгү Россияга барып келишип көрүшүп атат. Ал жакта да, бул жакта да эле бирдей. Ал жакта кыйналып иштегенден көрө өз мекениңде кызмат кылганга эмне жетсин? Туура. Ички шарт жакшыбы акыры? Бардык жакшы. Кирип көрөлүчү, Кана өз көзүбүз менен көрөлү. Датка тигүү фабрикасынын ички шарттарын көрөлү. Кызматкерлерге, жумушчуларга, тигүүчүлөргө, бычмачыларга кандай шарттар түзүлгөндүгүн көрөлү. Бисмилла. Баштадык. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Закройный цех. Закройный дегенде бычмачылардын. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Иштериңиздер жакшыбы? Болуп атабы? Биринчи закройный, экинчи закройный. Үстүндө деле закройный цехтер бар. Чоң экен, И ошо бул жакта келиңиздер. Мына караңыздар. Бычмачылардын залы экен. Бизде ленточный ноштор бар бүт.
Ленточный. Бул эмне кызмат кылат? Бул кесет. Кесет. Өзү кесип берет турбайбы? Ооба, прессер бар, бул чаптайт, полный. Бизде деген бүт өнүккөн. Ол менен үтүк менен мурункудай чаптабайт, баардыгы пресс менен өтөт. Пресс менен өтөт. Өтө жакшы. Демек, сиздерде заманбап тигүү технологиялары колдонулат экен. Акыркы модельдеги полный машиналар менен камсыздалган. Өтө жакшы. Материалдык техникалык база өтө жакшы экен. Ой, бүт рулон Кытайдан келет, Турциядан келет, полный жийилип турат. Заказ менен дагы өзүбүзгө деле иштейбиз. Өзүңүздөргө деле. Негизи датка тигүү фабрикасы бүгүнкү күндө кандай товарларды өндүрөт? Эмнелерди тигип даярдайсыздар? Жүрүңүздөр, мен көрсөтөйүн полный. Бүт көрөлү, Кана, жүрүңүздөр. Биз Айнур эжекени ээрчийли. Сиз гидсиз, сиз экскурсоводсуз, баарын көрсөтүп берсеңиз көрүп чыгабыз. Айлык жакшыбы ака? Жакшы. Көңүлдөгүдөйбү? Жакшы. Кечиктирбей эле алып атабы? Алып атасызбы? Андай элек сол. Баары тегиз тең. Жакшы, баары да жакшы. Эң жакшы. Ишиңизге ийгилик. Бул жакта кондиционерлер деле иштейт. Кышкысын жылуу болуш үчүн батарейка, бүт терезе полный коюлган. Өтө жакшы. И пол көрүп турасыздар. Пол болсо кафел экен, таптаза. Каждый день жуулуп тазаланат. Тазаланып турат. Ички шарты жакшы экен. Мына отопление бар, кондиционер бар, вытяжкалар болсо шарактап иштеп атса, дагы мындан артык кандай шарт керек? Баары бар экен да. Биринчи цех атылат. Биринчи цех, биринчи кабаттабыз, Биринчи кабаттабыз. Кана, көрөлүчү, бисмилла. Охо, адам көп го бул жерде? Бул жакта мужской костюмшын пальтолор тигилет. Мужской дейт. Караңыздар, мырзалардын, эркектердин кийимдери ушул жерде тигилип даярдалат экен. Азыр жумушчулар катуу иштеп жаткан учуру көрүп турасыздар. Айнур эжек, айтсаңыз, бул залда канча адам иштейт? Бул залда 40 киши иштейт. 40 киши иштейт. 150-нün 40 кишиси ушул жакта иштесе болот экен да. Готов продукцияларына көрүп. Мына школьный сезонда азыр, Азыр школьный сезон ооба. Кана? Датка фирмасында костюмдар. Датка фирмасынын өтө сон. Датка фирмасында издегендер болсо мынакей. Мынандай датка деген жазуулар бар экен да. Ушундай жазуусу болуп, датка болсо алыңыздар. Эң жакшы сапатын берип бериңизчи, мен көрөйүнчү. Сапаты, материал, каякты материалы бул? Материалы Таиланд. Таиланд. Оригинал Таиланд экен. Эң жакшы. Этикеткаларын караңыздар, турушун караңыздар, фасонун караңыздар. Бардык окуучуларга келишимдүү. Юбка тройка деп айтылат. Кыздардыкыбы? Кыздар менен кыздардыкы. Балдардыкында көрсөтөм мынакей. Демек, бул комплектте юбкасы, костюмü, галстугу бар экен, Бул балдардыкы. Балдардыкы. Каждый Караңыздар. өзүнчө мынакей. Шымдары. Бул самопашев эмес, оригинал болуп бүт. Оригинал экен. Эң жакшы, эң жакшы. Галстугу, ичиндеги жилети, шымы, костюму. Комплект экен, да? Бул жалаң бордовый цветтеби же башка кара цветтегилери да барбы? Бордовый, школьный форма, бордовый серый кетет. Бордовый серый кетеби? Анан кийин биз деген заказ алабыз. Казакстандын заказдарын алабыз. Казакстандын? Бул Казакстандын школьный формасы. Жакшы. Бул Казакстандын школьный формасынын эмблемасы окшойт, Ооба, эмблемасы. Жакшы. Казакстандан дагы заказ алат турбайсыздарбы? Демек экспорт бар. Мектептен алабыз бүт. Жакшы. Кана дагы жолубузду уланталы, көрөлүчү. Мына үтүкчүлөр. Кондиционер, швейларга шаттар бар. Туалеттер бар, ашкана бар. Ашкана бар экен. Ажаткана, мужской, женский отдельный экен. Кондиционер болсо иштеп турат. Вытяжкалар иштейт экен. Терезелер бүт пластик. Пол болсо таптаза кафел экен. Бүт акыркы заманбап үлгүдөгү материалдык техникалык базасы акыркы үлгүдөгү заманбап техникалар менен жабдылыптыр. Демек бул жерде шарт бар. Иштесе болот. Акчаны ушул жерден эле тапса болот. Аны үчүн иштеш керек, мээнет кылыш керек, ишеничке кириш керек дегендей. Эми Айнур эжекенин кабинетине киреличи. Бул жакта. Кабинетиңиздер экен, бул жакта. Жакшы. Бул жерде камера наблюдение иштеп турабы? Полный камера наблюдениялар иштейт. Бардык жумушчулардын көзөмөлү ушул жерде деңиз. Ооба, көзөмөлдөп карап турабыз. Эң жакшы. Бул жак өзүбүздүн сыйлыктарыбыз, мынакей. Сыйлыктарыңыз. Мынакей сертификаттар, дипломдор. 2001 жылдан бери иштеп тапкан менетибиз. Мына
Мына караңыздар. Мына ушундай сыйлык сиздерге да насип кылсын. Бул көрсөткүчтөр датка тигүү фабрикасынын көрсөткүчтөрү. Көрүп турасыздар. Дагы бул жакта эмнелер бар экен? Бул жакта компьютерный плотер деп айтылат да. Компьютерный плотер. Бул эмне кызмат кылат? Бул деген закройный сетке тиешелүү операция да. Болсо даярдап, лекала жасап, чийип даярдап берет. Ошол кагаз менен закройнийлер иштейт. İşte. Бул Değil mi? жакада жумушчулар керек бизге. Bunu işletkende жумушчу керек экен да? Ооба, мастерлер керек. Мастер керек экен. Демек, мен түшүнүгүм боюнча сүрөттү компьютерде жасап, анан бул жака команда бергенде кагазга чыгарып берет. Жасап, анан бул жака чыгарышат. Баягы оймо чиймелерди, орнаменттерди, каалаган сүрөттөрдү деген. Кабинети да. Конструктордун кабинети. Эң жакшы. Буга дагы мастер керек экен, муну иштете турган адис керек экен. Айлыгы жакшы эле болсо керек, а? О, мына ушундай сыйлыктарга ээ болуптур. Караңыздар. Бүт тигүү тармагы боюнча алган сыйлыктары көрүп турасыздар. Эми биринчи кабатты көрүп чыктык окшойт. Эми жүрүңүздөр экинчи кабат. Экинчи кабатты көрөлү. Биз экинчи кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Эң жакшы. Заманбап үлгүдөгү техникалар менен жабдылыптыр. Биз эми экинчи кабатка чыгып бара жатабыз. Биринчи кабатты ушул жерден көрүп турса болот экен. Негизи освещение жакшы экен, жарык. Анан азыр сыртта 30-35 градус болгону менен, бирок фабриканын ичинде, залда абанын температурасы адамдын денесине жагымдуу. Биз экинчи кабаттабыз. Охо! Роса чоңго, целый зал турбайбы? Яркий. Кондиционер, отопление. Бар жок иштейт. Жана сиз айткан запасной ход мына ал жер окшойт, да? Мынакей бул жак пожарный ход. Пожарный ход. Эң жакшы. Бул жак чыккан жагыбыз главный ход. Главный ход. Эң жакшы. Экинчи кабатта канча орун бар? 100 орун. 100 орун. Караңыздар, булар эмнелерди тигип даярдап атышат азыр? Мыналарды Мындай женский костюмдарды даярдап. көрөлүчү. Женский костюмдарды даярдап. Женский костюмдар. Аялдардын женский костюмдары. Аялдардын женский костюмдары. Караңыздар, мына ушулардын баары базарга жана экспортко чыгат экен. Жумушчулар жакшы иштеп жаткан учуру көрүп турасыздар. Эгерде датка тигүү фабрикасына жумушка орношобуз десеңиздер, анда келе бериңиздер. Айнура эжекеге кайрыласыздар. Телефон номерлерин описанияга жазып коем, жана наизустагы айтам. Ошол телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар, жакшы иштесеңиздер 5000 сомдон 15000 сомго чейин жумасына кечиктирилбестен айлык акы алат экенсиздер. И еще мага кызыктуусу да бизде деген швеялар, тигүүчүлөр. Олдо тиктей турган операциялар да бар, заманбап машиналар да бар. Кана? Бул жагы жалаң спейс машиналар окшойт, да? Спейс машиналар, автомат. Олдо карман салышпайт. Өздөрү автомат чыгарып берген. Мына караңыздар, бул заманбап. Бул эмне деген? Бул эмне кылып атат азыр? Бул карман салып. Карман салып атат. Кармандарды автоматта тигишет. Өзүнүн секреттери бар турбайбы, а? Каждый Караңыздар. костюмдарды тигебиз. Буга да өзүнчө бир адистер керек турбайбы? Бүт автомат иштейт экен, автоматика менен иштейт экен. Тепенилер бар, акыркы модельдеги бүт. Булар эмне кылат? Түймө салат окшойт, да? Ооба, түймө бетле урат. Түймө бетле салат экен. Мына Казакстандын заказын аткарып атат, көрүп турасыздар. Мына жалаң сол тарапта тепкичтен чыкканда, тепкичтин аркасында жалаң спейс машиналар бар экен. Ал эми жалпы 100 орун бар экен. Бул жерде экинчи кабатта дагы кандай шарттар бар? Бул жак ашкана. Ашкана. Ашкана дегенде өзү майда чүйдө көтөрө келсе, ушул жерде тамактанып, чай-пай ичип дегенде, кофе ичип. Ал жагындагы бар, бизге деген жылуу тамактарды алып келишет сатып. Жылуу тамактар. Аларды кыздар алышат адетте. Холодильник бар, туалет, раздевалка, бүт барысы бар. Бүт баары бар экен, караңыздар. Ушул жерде тамактанышат экен, бүт шарт түзүлүптүр. Холодильник, мойка, Закройный. ажаткана мужской, женский, отдельный, душ да бар экен. Вытяжка иштеп жатат, терезелери пластик, полу болсо кадимки таптаза, кафель. Эмне дейсиз? Камерада орнотулган. Камера наблюдения экинчи кабатта да карап турат экен, а? Экинчи
бигинчи, сырты, полный камера. Полностью карап турат экен. Демек, бул жер коопсуз. Бул үчүнчү бычмачылардын доскасы экен. Жигиттер, агаларыбыз иштеп жатат. Иштер жакшыбы агам? Болуп атабы? Кесип атып турсуз го, Жакшы. Эң жакшы. Мына материалдары дагы өтө жакшы материалдар экен, сапаттуу материалдар. Женский пальто. Пальто да тигесиздерби? Пальто да тигесиз. Женский пальто. Азаматсыздар. Ошондо пальто, школьный форма, дагы эмнелерди тигесиздер? Костюмшым. Бардыгы тигилет. Любой нерсе. Эң жакшы. Керектүү нерсенин баары. Кийгенге керектүүнүн бардыгын даярдап жүрбайсыздарбы, а? Эң жакшы. Мына, караңыздар. Сиздер көрүп турасыздар, мага бул Еще механикибиз бар, электричибиз бар. Каждый өзүнүн спецтары бар да. жумасына айлык акы берилет сегиз. Кечикпейби? Жок, кечикпейт. Буюрса баары жакшы болот. Көрдүңүздөр. Менимче бул датка тигүү фабрикасы сиздерге жакты деп ойлойм. Жаккан болсо, жумушка кеңири келе берсеңиздер болот. Мына эжелерибиздин катарында иштесеңиздер болот. Эже кандайсың анан? Кандайсыз? Иштер жакшыбы? Айлык жакшыбы? Көңүлдөгүдөйбү? Көңүлдөгүдөй эле болсо. Пенсиядагы эжекебиз. Пенсиядагы энебиз отурат. Кандайсың эне? Жакшыбы? Жумуш кандай? Болуп атат, убагы менен. Акчабызды убагы менен алабыз. Пулу жакшыбы пулу? Жакшы, Кудайга шүгүр, жетишет баардыгына. Жетет, а? Хозяйка хозяйнысы андан жакшы, бизге жакшы карайт. Жакшы карайт. Келип иштегендер болсо, келип иштесин. Келишсиз. Үшүбөйсүз. Жок, жылуу. Ысыбайсыз. Вентилятор бар. Бар, жагы жакшы. Условия бары жакшы. Атыңыз ким? Токкөлү. Токтоо эже. Азаматсыз. Жаштарга баардык нерсени үйрөтүп аткан турбайбы? Эң жакшы мына. Кыздар, келиндер, жаштар баардыгы иштеп жатышат. Айлыктары жакшы экен, ички шарттары бизди канааттандырат деп жатышат. Демек, тигүү фабрикасынын эң алдыңкыларынын бири болгон Кыргызстанга белгилүү датка тигүү фабрикасына келип, кеңири иштей берсеңиздер болот. Эң жакшы жери, жайгашкан жери Бишкектеги эң чоң трасса Денсяопен трассасынын 34-чү дарегинде жайгашкан. Эски Илбирс тигүү фабрикасынын биринчи филиалынын территориясында. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Аман болуңуз. Мени узатып коесуз эми. Секин жолумду улантсам, баарын ушул жерге жумушка чакырат элем. Анырөжек айтсаңыз, сиздерде жумуш убактысы саат канчадан канчага чейин? 8-ден 8-ге чейин. Күндө дем алыш жокпу? Базар күнү дем алабыз. Базар күнү дем аласыз. Сайын айлык берилет. Эң жакшы. Менин акыркы суроом, материалдын жетишпей калгандыгынан улам кээде жумуш токтоп калуу мындай жагдай болбойбу? Андай болбойт. Бизде материалдар жетиштүү. 1-2 ай мурун алынат. Мына жыйылып турат да. Жыйылып, мына секке батпай сыртка чейин жыйып салганбыз. Өтө жакшы. Өтө жакшы. Мына көрүп турасыздар, материалдын жетишпестиги бул датка тигүү фабрикасында болбойт деген сөздөр айтылып жатат. Мына көрүп турасыздар, бул далил. Канчалаган материалдардын рулондору складка батпай, керек болсо залга, лестницага дагы тизип коюптур. Демек бул жерде жумуш жүрүп жатат. Ишеничтүү, сиздерге жаккан, сиздер иштей турган тигүү фабрикасы экен. Биз анда жолубузду уланталы. Айнур эжеке мени узатып койсо, буюрса кийинки чыгарылышта жолугушабыз. Аман болуңуз. Акыркы сөзүңүз сизге эркин микрофон. Эми эмне дейбиз, баарыбыз мекенибиз тынч болсун, заманыбызда элибиз топ болсун. Бардык жумушчуларды Россия, башка жактарга кетпей, өз мекенибизге кызмат кылыңыздар, келиңиздер. Келиңиздер демексиз. Эң жакшы, сизге терең ыраазычылык, жамаатыңыздар менен тынч болуңуздар, өнүгүп өсө бериңиздер. Рахмат, жакшы. Бүткүл дүйнөнү багындырган Кыргызстандыга уже багындырыпсыздар. Орто Азияны, Европаны, чыгыш өлкөлөрүн багындырган өтө популярдуу тигүү фабрикасына айланып кеттиңиздер демекчимин. Аман болуңуз, сизге телефон чалуулар азыркы мүнөттөрдөн баштап келе баштайт. Даяр болуңуз. Мына бул телефон номерлерге чалып айланышсаңыздар болот. Мен телефон номерлерин жарыялап коеюн. Бишкектеги Дастан тигүү фабрикасынын кабыл алуу бөлүмүнүн телефон номери 0777 77 2801.
0705 73 74 85. Ушул телефон номерлерге чалып, байланышып, Дастан датка тигүү фабрикасына байланышсаңыздар болот. Жумушка кириңиздер, иштеңиздер, акчаны табыңыздар, жыргап жашаңыздар. Көрүшкөнчө.